Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurko'joyevich. Урматтуу көрөрман, сиз туура эле көрүп жатасыз. Бул Афганистан эмес, таза суунун мекени болгон кадимки Кыргызстан. Болгондо да мөңгүнүн астында жайгашкан Чоңалай районуна караштуу бүтүндөй бир Шибе айылынын турмушу учурдагы жашоосу. Tanıştırlarga su alып кетем да. О, киядан анадан кайтып чыгышым кыйын болот. Суубуз манда ылай. Апарып койсок, күнү менен тунуйт. Анан эртеңки чайга шуну ичебиз да. Колай биздин эң негизги көйгөйүбүз суу маселесин бир чечип берсе. Мандай болуп суга келебиз мына, суубузду көр. Ылай. Мен Абдуллаев Абдимухит ушул Шибе айылынын тургуну, 6 баланын атасымын. Жашым 38-де. Анан негизгиси эми ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өскөндөн кийин биздин киндик канын тамган жерибиз. Баягы жашоо шарты катаал болсо деле биз үчүн баягы бейиштей туюлат мындай. Ушул Шибе айылы ушул жерге эл келип олтурукташып, ушул жерде айыл куралгандан бери ушул жерден суу ташып ишет да, ошол дарыядан. Аралыгы 2 километрден ашык да, эми айылдын аркы чекесинен. Ал жерде мына эртең май айында бул жака каналга суу бурулат. Ошодон сентябрь, октябрдын башына чейин каналдан ташып жибиз. Калганын бүт бардыгын ошол дарыядан ташып жибиз. Октябрдан болгондо майга чейин бир 7-8 ай ошол дарыядан ташып жибиз да. Кышындасы ошол бир эле эшек өтө турган жол болот. Анан встречный баягы карама каршы келип калган мезгилде өткөрүш кыйын болот да. Мен алып келсем жаңгы жол болбойт да, жолдо мүмкүн эмес да. Эшек деген бул баягы өзүн баскан жолдон чыкпаган жаныбар болгондуктан аны ошол бирөөсүнүз обязательно карга түртүп туруп, анан кийин баягы жүгү бар эшекти өткөрүшкө туура келет да. Анан баягы кар көпкө жаабай калган мезгилде баягы тебейленип, музга айланып калганда эшектер ошол тайгаланып туруп, флягалар менен кулап, мына жана өзүңөр деле менин флягамдан байкасаңар керек, флягалардын кулагы сынган ушундай бир эмелер бар да. Ошолордун бүт баары трамп алган флягдар да. Бюрократиядан тажаган айыл эли акырында президент Садыр Жапаровго түз кайрылуу жасашты. Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurko'joyevich. Biz sizge Oş oblasının Çoңalay rayonundagı Şibe ayılının жалпы elinin atıdan kayırılıp жатабыз. Биздин кайрылган себебибиздин төмөнкүсү. Biz Kırgızstanda kança ayıl bolso ошолордун ичинде өзүбүздүн Çoңalay rayonунда 17-18 айылдын ичинде биз гана таза сууга жетпей отурабыз. Мына шунчалык 1 тонндук бюрократиялык кагаздар чогулуп, bir 100 түп арчага такалып отурабыз. Бизге арча керекпи же адам керекпи? Арча да керек, бирок арча Кудайга шүгүр өзүбүздө бар. Биз арчага тийбейбиз. Биз арчаны өзүбүз коргойбуз керек болсо. Биз сизге кайрылганыбыз мына. Урматтуу мурдагы президент келип бизге 70 жыл Совет дооруда жашап, андан кийин 30 жыл эгемендикте жашап, bir tipovay mektep düşmedi de Sorunbay Şarip gelip bütürüp ketti. Emin sizdin möhretimizin içinde dağı şu bizdin ayılga bir jakşına su çıkarıp verimizi suranavuz. Жалпы eldin atıdan. Hoş, men emi köyle jerde ayttım bana kagazdardı karasanız bana. Top dolup, tom bolup jiyilip durat. Biroq işke açmayt. Bardığı var bir azmaz tokoyga bir nersege takalıp durat.
şunu bir çekip sizge biz bana jalpı elden atıdan bana eliniz tarap durat. Sizge jalpı elden atıdan işinizge ıravaj versin. Iravaj degen bizden sözde işinizge iyilik degen bulur. Düştükte bu ıravaj dep aytılar. İşinizge iyilik, eşeneniz jarık bolsun. Sizge bir pata vereli şul işte siz möhnetiniz bütçe aşırıp berinizge tilektesin. Amin. Amin elcim. Allah. Сөз болуп жаткан Чоң Алай районуна караштуу Шибе айылындагы таза суу куруу долбоору узундугу 8 километр, туурасы 6 метр болгон Кашка суу жайлоосунан келүүчү таза суу долбоору курчап турган чөйрөнү коргоо жана мамлекеттик агенттигине байланып турат. Бүгүнкү күндө ушул мекеменин жетекчилигинин уруксаты үчүн 3 жылдан бери ошол айылдын эли таза сууга жетпей келгендигин жергиликтүү бийлик кабарлады. Азыр биз ушул мекеменин жетекчиси Динара Кутмановага келип, өзүнөн түз маселелерди сурап, ошол таза суу долбоору кандай процесс экендигин чогуу болуп угуп көрөлү. Жүрүңүздөр. Динара Асеевна, сиз да? Сизге кайрылып атышат могу жакта. Нет, не могу понять. Чоң Алай районунан. Не, Шиве, ооба. Шиве таза суу боюнча. Сизге карайбы бул жак? Да. Нет, карачу, теперь мага карабайт. Жок, сизге караган учурдан баштап эмне үчүн чечпей жүрдүңүздөр ушуну? Как чечпей жүрдү? Чечилген. Сиздерге байланыштуу болуп 3 жылдан бери ишке ашпай келип атпайбы? Как 3 жылдан бери? 3 айда кандай мен чечем? Мен тиешелүү замым бар. Эме бердим задание. Я сейчас могу выяснить, почему чечилди же, чечилген жок болот. Ошону выяснить этип бериңизчи. Давайте я выясню, хорошо. Планга киргизилген, ошол план негизинде жол салына берет, алар өздөрүнүн ишин кыла берет ромого. Ошондо жол 8 километр был, канча километр эле, не помните? Могу жерде что-то 1 километр деп. Жок, мына үстүңкүсү эле. Ал өзүнчө белки Токой чарбанын жеринен сырткаркы жери да бар да. Ата бизге кирген жери 2,5 километр. Токой чарбага 2,5 километр, э? Могу жерде турат, ооба, мына 2,5. Жок. Хорошо. Жок, 8 километр да, ал 2,5 башканы айтып атат. Анда эме белки жана 2,5 километрди биз лесостройство жүргүзбөй эле кылдыра берсеңер болот деп ал жерин чечкенбиз. Берки жагын сабыр жолочу менен лесостройство жүргүзүп атабыз, жүргүзбөй атабыз, ошону биз кош керек да сабыр жолочу иштеп. То есть процедура, да, идет? Хорошо. Хорошо. Бул жерде путать этип атат. 2,5 километр ал башка долбоор, таптакыр башка долбоор. Жок, мен перепутала. 8 километр деп атат. Азыр бул боюнча эч кандай иш кете элек бул. 8 километр боюнча планга кирген дейт. Планга кирген биз де жактан кандай маселени коюп атасыңар? Биз жактан вообще тоскоолдук жок. Мен лично өзүм ошо начальнигине да айткам, Шиве боюнча контролдук алган. Мен билип берем эртең, у меня же не под собой же. Азыр вообще отделге беребиз, жөнөтөбүз. Могу хатка кандай поручение кеткен, ким жооп берген. Всю переписку сейчас поднимем. Но это же не закон. Эртең канчада келебиз? Позвоните. Бул мекеме ошол таза суу долбооруна кетип аткан Токой чарбасына, Токой өсүмдүктөрүнүн канча даана кыйылып, канча даана зыянга учурагандыгы тууралуу анализди эсептеп, иликтеп чыгып бериш керек эле. Бирок тилекке каршы түрдүү жооптор, түрдүү шылтоолор менен бүгүнкү күндү дагы маселени алыстатып келатат. Мунун баарына өзүңүздөр талдап баа берип коюңуздар.